Коррупцияга каршы күрөш мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылган негизги багыттардын бири. Бул баарыбызга белгилүү. Мамлекет башчынын тапшырмасынын негизинде мынакей ушул багытта иштер күчөтүлүп, аеусуз күрөш жүрүп жатат. Уланууда бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин баш катчысынын орун басары Радик Шабданов мырза суроолорубузга жооп берип жатат. Бул багытта дагы атайын стратегиялык кадамдар жасалып, ар бир иш боюнча өзүнчө жүрүп жатканы белгиленди. Мына жакында ушул атайын анализ мониторинг ишинин да жыйынтыгы чыгарылат экен. Анан Радик Райымбекович, көп угармандар дагы кызыгып буга чейинки уктурууларда сурап калат да, мисалы коррупциянын пайда болушу, коррупцияны алган киши, берген киши, ошол берген акчасын кимиси кандай жазаланат, ошого да токтолуп кетсеңиз. Азыр ошол акча сунуштаган кишини да жоопкерчилиги ошо акча алган кишидей. Бирдей. Бизде азыр жарандар билиш керек. Акча бергенде дача, взятки, получение взятки менен тең. Пара берүүчү да, пара алуучу да жазалары бир. Ошондуктан биз жарандарга ар дайым эскертип келебиз, сунуштап келебиз. Ошондой коррупциялык схемага аралашпаш керек. Барып ортомчу болуп акча бербеш керек. Анткени коррупциялык схеманын соучастник болуп калат. Ошон үчүн жарандарга айтпайбы, аралашпагыла. Баардыгы мыйзам чегинде болсун, баягыдай болуп башаламандык болуп, мен тигини тааныйм, мен муну тааныйм, мен муну бүтүрөм деп. Биз мисалы жарандык коомду бүгүнкү күндө мисалы мурда ого эле көп коомдук уюмдар болгон. Арыздарды карап, тергөөчү болуп кеткен көбү. Сот прокурор болуп кеткен коомдор болгон. Президент өз курултайда эскертпедиби? Коррупция менен, кылмыштуулук менен тиешелүү органдар күрөшөт. Жарандар силер только маалымат эле бергиле. Ачыктап койгула. Биз азыр мына биз менен иштешкен бир 10 чакты коом бар. Биз ошо мониторинг, байкоо гана иштерине ошо коомдор менен катышабыз. Баягыдай болуп арыз карап, тергөөчү болуп, мамлекеттин органынын ишине тоскоол болмой жок. Тергөө өз ишин кылат, прокуратура өз ишин кылат, сот өз ишин. Жарандык коом тыштан байкап турат. Анан биз менен кошулуп, мыйзамдуу кат түрүндө сунуштарын берет. Баягыдай көчөгө чыгып, ойду келди кыйкырмай жок. Жарандык коом бүгүнкү күндө тарбияланды десек болот. Билимдүү, тажрыйбалуу адамдар ошо коомдорду башкарып жүрөт бүгүнкү күндө. Ошо юстиция министрлиги бизде ого эле көп коомдук уюмдар бар экен, баарын иреттеп, кереги жогун сунуштап, жаап, азыр ал жакта да иреттүү болуп калды азыр бүгүнкү күндө.